Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мусулман бир туугандар. Көчөтөн бери аябай чоң жаңылык кылып, кайра соц тармакка чыгарып жаткан биздин муфтийибиз Максат Ажы устаз жөнүндө өзүнүн оюбузду билдирип коелу. Биз Максат Ажы устазды жакшы инсан катары, үлгүлүү мусулман катары жана күчтүү алым катары билебиз. Жана анын артынан азыркы учурда интернетте жазылып жаткан маалыматтардын баардыгы бул жөн эле жалган жала калп, чындыкка дал келбейт. Убагында билесиздер, биздин сүйүктүү Раматылык устазыбыз Чубак Ажы устазды дагы артынан муфтий болуп турган кезде каралоолор болуп аракет кылышып иштетпей мындай каралоолор болгон да, жалган жала жабуулар болгон. Бирок аягында устазыбыз ак болуп чыккан. Ошол учурда негизи Чубак устаздын өзүнүн жеке аброюна, жалпы мусулмандардын аброюна, муфтияттын аброюна шек келтирген аракет кылышкан. Азыркы учурда дагы дал ошол сыяктуу мусулмандарга, муфтиятка жана Максат Ажы устаздын аброюна да шек келтирүү болуп жаткан сыйттар эмнегедир. Анан көчөтөн бери интернеттен жазгандарды кирип окуп алып капа болдук. Себеби биздин эл азыркы учурда мындай, эми жалпы эл эмес, албетте беш кол тең эмес, арасында бар бир көпчүлүк учурда билбей эле, эчтеке такталбай, эчтеке аныкталбай, далилденбей, мындай эчтеке боло элек жатып эле анан алдын ала ой жазып, анан мындай, анан тигиндей деп анан мусулмандардын аброюна шек келтирбеңиздер. Өзгөчө бизге окшогон жөнөкөй мусулман болсо да бир жөн. Биз дагы жолу айтып кетели, Максат Ажы устазды күчтүү алым катары, биздин алымдар анысы деле саналуу алымдар калды, күчтүү алым катары билебиз. Анан биз устазыбызды таза экенине эч кандай күмөн жок, биз ишенебиз. Анан мамлекет тарабынан дагы ушул ишти өзгөчө азыркы учурдун ажасы болгон, башчысы болгон, биз шайлап алган, ишенип колдоп алган Тадыр Нуркожоевич, өзүңүз жеке көзөмөлгө алып карап коюшуңуз керек. Себеби бул иш мындай жөнөкөй бир адамдын иши эмес. Бул иште атайын негедир ушундай сезилип атат бизге. Мусулмандардын, муфтияттын жана жеке Максат Ажы устазынын өзүнүн аброюна шек келтирүү атайын каралоо болуп жаткандай да. Ошондуктан биз буга жол бербеш керекпиз. Мусулмандар дуа кылыңыздар, инсандар болсо алдын ала жанда жаман ой пикир жазгандан алыс болуңуздар. Эчтеке далил боло элек азыр жөн эле. Анан бизде соц тармакта ушундай өзгөчө массалык маалыматтар мындай эптеп эле окурмандарын окутуп хайпап өтө алыш керек болуп калды да, жаза бериш керек. Бирдекени тактап анан жазсаң жакшы болот эле да. Анан билесиздер, Аллах Таала бир адамга жамандык кааласа, бүткүл аалам биригип келип, бүткүл адамзаттын баары чогулуп келип ал адамга жакшылык кыла албайт. Эгерде Аллах Таала бир адамга жакшылык кааласа, бүткүл адамзат чогулуп келип ал адамга жамандык кыла албайт дейт. Ансыңар биз да устазыбыздын ак экенин, таң экенин, күчтүү алым экенин, инсан катары мыкты инсан экенин, мусулман катары күчтүү мусулман экенин билебиз, ак экенин билебиз. Устаздын артында эл турат жана эң биринчи Аллах Таала өзү турат. Ошондуктан кандайдыр бир жалган жала жабуу аракеттер болуп жаткан болсо, эсиңиздерге келиңиздер. Аллах Таала адилетсиздик болгон жерде, өзгөчө алымдарга карата адилетсиздик боло турган жерде Аллахтын карына калып калышы мүмкүнсүздөр. Ошондуктан урматтуу эл, сабырдуу болуңуздар, дуа кылыңыздар жана ар кандай провокация жана ар кандай жамандоо сөздөргө эчтекени аныктай далилдемей туруп жазгандан алыс болуңуздар, күнөөдөн алыс болуңуздар, урматтуу туугандар. Ошол. Ассаламу алейкум.